Кытайда 8-кабаттан кулаган адам аман калды. Кытайдын Чэншэн шаарында 8-кабаттан кулаган адам аман калды. Ал унаасынын үстүнө кулап түшкөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. 28-июлда 21 жаштагы Чан аттуу жигит көп кабаттуу үйдөн кулап түшкөнү боюнча полицияга кабар келип түшкөн. Күбөлөрдүн айтымында ал өз үчүн жоготкон эмес жана эч кандай жаракат алганы билинбеген. Ал жерден өз алдынча туруп, тротуарга 10 мүнөттөй отурган. Андан кийин аны ооруканага алып кетишкен. Күбөлөрдүн айтымында ал ордунан тургандан кийин өңү кубарып, тердей баштаган. Ошондой эле кулап түшкөн унаанын үстү жагы жумшак болгон. Жабырлануучунун туугандарынын айтымында Чан абдан түнт бала болгон. Акыркы убактарда ал депрессия болуп жүргөн. Учурда полиция эмне болгонун териштирип жатат. Жергиликтүү тургундардын айтымында унаа имараттын алдында көптөн бери токтоп турган. Булак Супер KG. Азимжан Аскаровдун сөөгү жакындарына берилди. Абакта каза болгон кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү 30-июлда Бишкектеги өлүкканадан чыгарылып, байбичесине тапшырылды. Маркумдун сөөгү алгач Ошко жеткирилип, андан ары Өзбекстандын Ташкент облусуна алып кетишерин Азаттыкка жакындары кабарлашкан. Байбичеси Хадича Аскарова Азаттыкка берген кыска маегинде укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин ага карата адилеттик орноп, абактан бошотуларына ишенгенин билдирди. Маркумдун сөөгү өзү калтырган боюнча Өзбекстанда жерге берилери белгилүү болгон. Аскаровдун укугун коргоп келген Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкөн Исмайлова 29-июлда Өзбек элчилигинин биринчи күндөн тартып Аскаровдун аялына реанимобиль берүүгө, сөөктүү чек арадан баштап коштоп кетүүгө даярдыгын билдирип келатканын айткан. 2010-жылдагы июнь коогасын уюштуруу боюнча айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилген укук коргоочу Аскаров 25-июлда Бишкектеги номер 47-абакта каза болгон. Сөөгү Борбор калаанын өлүкканасына жеткирилген. ЖМК Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлганын кабарлаган. Булак элдик медиа. Дайынсыз болуп жаткан Айтурган Бишкектин аянтында сейилдеп жүргөн. Дайынсыз болуп жаткан 21 жаштагы Айтурган Өмүрбекова табылды. Ал Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматкерлери тарабынан 30-июл күнү Бишкектин Ала Тоо борбордук аянтында сейилдеп жүргөн жеринен табылды. Өзүнүн айтымында ал ата-энеси менен урушуп үйдөн чыгып кеткен. Ош шаарында жашап жаткан Айтурган Өмүрбекова 5-июл күнү саат 20:00 чамасында үйүнөн чыгып кеткен. Ошол бойдон жүргөн жери белгисиз болчу. Айтурган 5-июл күнү болжол менен саат 20:00 үйдөн чыгып кетип, кайтып келген эмес. Булак элдик медиа. Коронавирус илдети бир сутка ичинде Бишкекте көп катталса, нарын таза чыкты. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмония оорусу дагы 662 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова онлайн маалымат жыйынынын учурунда айтты. Бишкек шаары 221, Ош 52, Чүй облусу 42, Ош облусу 81, Талас облусу 22, Нарын облусу 13, Ысык Көл облусу 82, Жалал Абад облусу 102, Баткен облусу 47. Булак Супер KG. Александр Лукашенко Коопсуздук кеңешинин жыйынына колу таңылуу боюнча келди. Беларусь өлкөсүнүн президенти Александр Лукашенко Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен болгон жолугушууда оң колу таңылган абалда чыкты. Бул сүрөт социалдык тармакта талкууга алынып, көпчүлүк колдонуучулар муну коронавирус менен байланыштырып жатышканын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Буга чейин Александр Лукашенко Ички иштер министрлигинин 3214 аскер бөлүгүндө болуп, коронавирус инфекциясы менен ооругандыгын айткан. Май айынын аягында дагы журналисттер Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун коронавируска каршы күрөшүү боюнча аймактык оперативдүү штабы менен болгон жолугушуусунда колун таңып алгандыгын байкашкан. Ал эми Кадыров ден соолугу жайында экенин, башка адамдардай эле иммунитеттин көтөрүү үчүн тамчылатма дары алууга укугу бар экендигин билдирген. Булак Супер KG.